Kırgız yerin ağlamdı, Kudayın özü koldaсын. Tinçlik amанчылык болсун туғандар. Сузакта улуу жеңиштин 80 жылдык майрамы белгиленип, иш-чарада жергиликтүү бийлик тарабынан согуштун 101 жаштагы ардагери Мамасалы Жумаевке автоунаа белекке берилди. Акжол халыкка айдыйберисиңер, жолуңуздар, шыгыр жолдошуңуздар кадыр болсун. Ак тулпар кут болсун. Качын билгенде билген эмес элек. Анан машина бере турган билген эмес элек. Сүрүп берип кылабыз деп айтышты. Адам биз трибунага келгенде көрдүк. Бул экинчи жол бериши. 2015-жылы Matiz берилген. Мына Кудайга шүгүр, мына 2025-жылы машина Honda Server машинаны берип атат. Атам ушу кубанып отурат. Машина бергенин билип отурат, сүйүнүп отурат. Рахмат. Алла разы болсун, өкмөткө рахмат, элиме рахмат. Иш-чара күч органдарынын кызматкерлеринин парады менен коштолуп, райондогу мекеме ишканалардын жааматы өлбөс полк жүрүшүнө катышты. Самалкта согуш мезгилиндеги урунттуу учурлар сахналаштырылып, ал убактагы жарандардын кандай кыйынчылыктарга жана кайгы муңга туш болгону көрсөтүлдү. Ыймандуу, адептүү балдар, эл жерин коргойт. Эл четинде, жоо бетинде дейт. Сиздерди Кыргыз Республикасынын президентинин Жалал Абад областындагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратын жана жеке өзүнүн атынан 9 май улуу жеңиш 80 жылдык майрамын чын дилимден куттуктайм. Кыргыз мамлекети өнүгүп өсө берсин, асманыбыз ачык болсун. Ушул согуштагы биздин канча деген аталарыбыз согушка катышып, кайтып келбей жана кайтып келгендери жалпы миңдеген адамдарыбыз, жарандарыбыз ушул согушка катышкан. Алардын арасында Тукубай Тайгараев, Крикун Василий, Роза Азимов аттуу баатырларыбыз болгон. Улуу жеңиштин баасы ата-бабалардын өмүрүнө өлбөс өчпөс эрдигине барабар экени айтылып, аны жаш муундарга жеткирүү жана курман болгондорду эскерүү ар бир атуулдун милдети дешет тургундар. Иш-чарага Ооган согушунун ардагерлери жана Баткен окуяларында курман болгон жоокерлердин ата-энелери дагы катышты. Ушул ата-бабаларыбыз бар экен, ушулардын эмгеги, баатырдыктары бар экен. 80 жылдык мааракеси өтүп атат. Ошолордун эрдигинин негизинен ушу бүгүнкү күндү биз көрүп, майрамдап, кыргыз эли мурунку 15 республика баары белгилеп атышат. Кудайга шүгүр. Ошолордун эмгегине таазим кылабыз. Чоң атабызга рахмат, мына биз үчүн жанын аябай, күчүн аябай мекенибизди коргоп, азыр ушу чоң аталарыбыздын баатырлыгы аркылуу жеңишке жетип, ушул жакшы күндү көрүп отурабыз. Миң мерте разыбыз, чоң атабыз менен сыймыктанабыз. Мисалы биз өзүбүз ошо Баткен согушунда каза болгон Малашев Даниэлбектин ата-энесибиз. Малабыз баатыр барча курман болгон. Мекен үчүн жан бергендерибиз патриот болчу, мекенчил болчу. Мен кийинки жаштарга ушул биздин балдарыбыз тарыхта калып, мекенчилдиги, патриоттуулугу менен булар тарыхта калат деп ойлойм. Өсүп келаткан жаштарыбызга дагы мекенди коргоого, эл үчүн кызмат кылууга шакырам. Тарбиялык маанидеги майрам. Сузак району боюнча 19 миңден ашык жаран согушка аттанган. Анын 4 миңдеги каза болуп, 1200-ü дайынсыз жоголгон. Ал эми 13 миңден ашыгы мекенге кайтып келген. Бүгүн согушта курман болгондор эскерилип, Сузактагы эстеликке гүл чамбар коюлуп, Куран окутулду. Нурислам менен Даниэлбектин да жаркын элеси ар дайым ушундай иш-чараларда эскерип, Куран окуп, гүл чамбар коюп турабыз. Жергиликтүү бийликтин милдети, жалпы эле бийликтин милдети биздин кийинки муунга да ушундай тарбиялык мааниси бар иш-чараларды өткөзүп, айтып, ушул биздин жаркын келечек үчүн салгылашып, согушуп, каза болуп, жанын канын берген ата-бабаларыбызды ар дайым эскерип туруу биздин милдет болот. Ата мекендик согушта курман болгон ата-бабаларыбыздын рухуна, ошолор менен катар Ооган талаасында курбан болгондор, Баткен койгулаңында курбан болгон Нурислам, Даниэлбектердин баардыгын Алла Таала рухтарына калыс багыштадык.
Алла тааламалардын жаткан жерин нурлуу кыл. Улуу ата мекендик согушка Жалал Абад облусунан 30 миңдей адам катышып, анын 18 миңден ашууну кайтпай калган. Ушул тапта Жалал Абад облусунда согуштун 3 катышуучусу, 5 оруктун ардагерлери жашап жатат. Аклай Кырабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.